Assalamu alaikum достор. Мен адвокат Шырдыр Абдыкапаров. Мен ушу азыр биздин жигиттерге чукул кайрылуу жасайт элем. Анткени бул акыркы мага 10 күнүн ичинде ушундай бир 10 күнүн ичинде эле ушундай 3 окуя болду. Анан ал 3 окуя мындай да. Азыр кыздар балдарды подстава кылып атышат да. Подстава кылып деген бул азыр мен ошо окуяны айтып кетейин. Ушу 3 окуя почти бири-бирине окшош. Мындай кыздар балдар менен интернет менен таанышат. Телеграмдан да, соцсеттен жана ВКонтакте, Инстаграмдан таанышат. Кыздар айтышат: "Мен 18ге убак эле чыккам, толгом". Бирок ал кыздар 14-15 жаштагы кыздар көбүнчөсү. Анан мен 18ге 20га толгом. Анан мага акча берсең сен менен болом, же мындай даже акча бербесе да мындай жолугуп калып же жанагындай интим болуп кетсе, мен ошолорго бир кайрылуу кетет элем. Ошондой болгондон кийин тиги кыздар барып арыз жазып салып атышат, болбосо крупный сумма акча сурап атышат да. Анан мен азыр жаңы эле бир ушундай эки ишим, мындайча айтканда, эки бала бейгүнөө камалып кетишти. Анткени неге? Бизде ушундай уголовный кодекс бар. Уголовный кодексте мындай жазылган да: 16 жашка жете элек кыздар менен даже мындайча айтканда развратные действия в отношении малолетних детей дейбиз. Даже оозунан ооп койсоң, кармалап койсоң эле бул 5 жылдан 10 жылга чейин кесилесиң деген статья. 10 жылга чейин деген статья. Бул ишке, бул 158 статья буга тосмо арыз дагы жардам бербейт. Даже сен 15 жаштагы кыз, 16 жашка толо элек кыз менен болсоң дагы, добровольно болсоң дагы, экөөң обоюдно болосуң, өз каалооңор менен болсоңор дагы бул статья менен кесилесиң деген сөз да. Тосмо арыз жарабайт деген сөз. Тосмо арыз арызды статьяны башка перекип алгус үчүн буга деген мына көрүп жүрөбүз, минимум 10 000, 15 000 доллар кетчү иш да. Анан ошон үчүн мен айтат элем, не только добровольно болсоң эмес, даже бул 158 статья ошо 16 жашка жете элек толо элек кыздарга даже оозунан өлүп койсоң, бул развратный действие. 5 жылдан 10 жылга чейин кетесиң деген сөз. Ошон үчүн мен балдарга кайрылат элем, абайлаңыздар. Ушундай даже мындайча айтканда азыр уялбай эле даже паспортун сурагыла деп айтат элем да, паспортун көргүлө. Адам көбүнчөсү ушинтип алданып, капканга түшүп калып, мына азыр бир эки бейгүнөө бала жөн эле отурат СИЗОдо. Мен алардын атын айтпайбыз, бирок ошон үчүн абайлаңыздар деп элек. Анткени биз алар СМСтерин көрүп атабыз да, кандай жазышкан. Биз ошолорго таянып кайрылып атабыз.